bir elder çıkıp bir 100 kişi 200 kişi çıkıp öyle bir meseleni götürüp öyle kıykırıp kalsalar çurkap gelip öyle mikrofonda eleye kalıp durup hepte oşol temany aytып anан elge jakşı görünüp kalış gerek da. Saylovçularına acı elge jakşı görünüp. Al mesele tuurabı tuura emespi, mamleket üçün paydabı ziyanbı al urup oynabayt da. Gelip öyle kıykırış gerek. Jok 3 ayga kılgıla, 2 ayga kılgıla, kaltırgıla, ana mınday ana akmaksınlar, el düşmanısınlar dep. Как будто onu eldin adamı, biz eldin düşmanı mamleket. Şonun üçün dagı bir jolu deputatlardan suranıp ketediler. Любой нерсени көтөрөрдө терең талдап алып, изилдеп алып, жет өлчөп бир кесип, мамлекетке пайдасы кандай, элге пайдасы кандай, анан ошо биз туура эмес жасап атса мамлекет, анда мен эч кимди кыйкырба деп айтпайм. Мен да депутат болгом 2 жолу. Мен никогда чыгып алып микрофонго популист менен кыйкырчу эмес элем, уялчу элем, кой эртең уят болуп калбайын деп, далилдеп алып туруп, анан элге каршы келе турган болсо, маселе болсо анан алып чыгат элем да. Ошон үчүн депутаттардан дагы бир жолу суранамын. Ушундай маселелер чыкканда чогулту, депутаттын укугу бар, келгиле деп бир залга топтоп алып, ошо ызылдап аткан элди кана эмне маселени көтөрүп атасың деп туруп анан өкмөттүк тарапты да чакырып алып, эки жакка отургузуп алып, дискуссия кылып туруп, анан кийин анан микрофонго барып анан айтса жарашат да. Ошон үчүн депутаттардан дагы суранам.